Арабаңыздар, урматтуу коллегалар. Bir mesele önce oy жүгүртүп коеюн деп чечтим. Бишкек шаары азыр миллиондон ашкан эли бар шаар. Анан негизи бүгүн жолдордо тыгын болуп атат. Ремонттон эмес, башка нерсе, ремонт жок боло электе эле тыгындар маселеси абдан курч турат. Бүгүнкү бийлик президент менен баш болуп көп жумуштар кылып атат. Бирок эл деген эле экен, канчалык көп жасаса дагы ошончолук көп өтүнүчтөр пайда боло берет экен да. Мен ойлойм, ушул Бишкек шаарында метро курмайынча ошол тыгын проблемасы автожолдордо бүтпөйт да. Буну курса болобу же болбойбу? Мен ойлойм, болот, эгерде бир кандай бир дипломатиялык жолдор менен, же Кытай менен, же Россия менен, же башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, бир 20-30 жылга ушул метрону берип таштап, аларга колдонсун депчи, жасагандан кийин. Андан кийин бизге өтөт деп, ушундай бир келишимдерге ушул министрлер кабинети караса деген сөз да. Ошондо мен ойлойм, ушул биздин Бишкектеги тыгын проблемасы, автожолдогу проблемалар чечилип калат деп ойлойм. Бул боюнча мен ойлойм, ушул өкмөткө тапшырма берип койсок, министрлер кабинетине карап көрсүн, иштеп көрсүн бул маселеде. Балким ушул бир туура жолун табардыр да. Ошол менен кошо округтагы мен мэр болуп турганда монорельсти айтсам, азыркыга чейин ушу талаш тартыш жылдың түшүнбөгөндөрчү. Бул турмуштун талабы. Онореки Абакиров мырза айткан, Аларча 19, Аламүдүн речкасы 17 километр ылдый жака алып барып туруп, БЧК менен кошкон метродон дагы жана монорельс бул арзан түшөт. Мэрияга да айтсам, өкмөт укпай койду. Азыркы алып келип аткан автобустарыңар Бишкекте пробканы чечпейт, пробка жаратат. Бир автобустун узундугу 12 метр. Светофордон остановкага 3 автобус токтогондо 36 метрди каяка алып барасыңар? 36 метрдин артында бүт жыйылат пробка. Жа остановкаларды дагы ылдый жылдырышыңар керек. Бул маршруткаларды алып койгон менен көйгөй чечилбейт. Монорельс куруш керек. Бул метродон да арзан. Мына 1000 автобус алып келип атасыңар 80 миң приблизительно доллардан 1000 автобусуңар 80 миллион доллар болот. Ар жака дагы алып келебиз деп атасыңар 1000 автобус. Ошондо 2000 автобусуңар 160 миллион доллар болот. Монорельсти 150 миллион долларга 2 речка менен куруп коелу. Мына Южный магистралдан Масалиев проспектисинен биринчи остановка деп биздин мына приблизительный проектибиз даяр. Ошону ишке ашырып коюш керек болчу да. Бишкекте монорельс бир күндө 150 миң кишиге чейин ташыйт бир саатта. Ошондо бир күндүк 700 миңди бир күндө эле ташып коймок 7 саатта. Бул турмуштун талабы, буяктан кача албайсыңар. Эмне үчүн биз речкалардын үстү деп атабыз? Себеби арзан. Жерди казбайсың, темирди эле коюп туруп эле үстүнөн рельсаны коесуң, иштете бересиң. Ушуну өкмөт дагы бир жолу эсине алып коюш керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки